ичпей калдыбы? ичпей калды. Болсом спирт постоянно жанында турат да, арак, баканы сидеген ичир ошо калтырат деди, аны ичиргиздим, сары коңуз бердим, аны ичиргиздим, козу карын бердим, аны ичиргиздим, аттын терисин бердим, аны ичиргиздим. Бирок ушундан калды. Көкүннүктөн калды. Көкүннүктөн калды. Сиз өзүңүз лечение кылганга келгенсиз. Жолдошуңуз Жолдошум, ошо нервти кетирген жолдошум. Нервиңизди, жана нервти жолдошуңуз кетирген. Ооба. Анан эми ошого сиз көкүннүк алгасыз. Көкүннүк алып бердим. Канча иччеле ичкенде? Ой, кыш, жаз, эмне болгон билбейт эди. Токтобойт эле. Токтобойт эди вообще. Постоянно арак. Постоянно ичет эди. Опа. Анан ушундан бердим. 3 күн тынбай бердим. Кусту, суу ичсе деле куса берди, оозунан деле бар жагынан кете берди. Көзү көрбөй калса сен уже жакпай калды, аллергия болуп атасың, сен уже ысык өтүп калды деп жүрүп, мына азыр альхамдулилла шүгүр ичпей калды. Канча убакыт болду ичпей калганына? Көп эле болуп калды жигит. Көп эле болуп калды. Канча болуп калды? 3-4. 2 айга жетет мен. Сүйүнүп атам, балдарым сүйүнүп атат. Запаскага койдум. Оюнчук нерсе эмес. Бул давленияны аябай түшүрүп салат. Ошон үчүн сиздер бере турган болсоңуздар дагы ушул нерсени жанында карап, давлениясын текшертип, анан аябай түшүп бараткан болсо ситуациялары давлениясы, анда больницага кайрылганыңыздар дурус. Аракечтиктин аркасынан канча үй бүлө бузулуп, аракечтиктин аркасынан канча балдар жана жубайлары стресс алып, аракечтиктин аркасынан канча ийгиликтерден кур калып жаткандар бар. Бул жөн гана оору эмес. Бул деген өтө биздин жашоодогу тоскоолдук берип жаткан шайтандын бир жолу. Ага бир аракет кылыш керек. Жана бир себебин жасаш керек. Иншалла. Бул көкүннүктөн иншалла. Мына бизде результат болуп атат. Жөн гана сиздерге реклама кылыш жана буну сатыш максат эмес. Ушундай ар бир үйгө жардам болуп калса, ар бир үйгө биз себепчи болуп калсак, тынчтык болсо жана бардыгында жакшы күндөр өтсө деген үмүт менен бул аракечтик боюнча көкүннүк дегенди сунуштаганбыз. Иншалла сиздерде да ушундай көйгөй жаралган болсо, мынакей ушул көкүннүктү алып колдонуңуздар жана бериңиздер. Иншалла сиздердин үйүңүздөрдө да тынчтык болсун.